Kumtörдө канча алтын калды? Kumtör боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия иликтөө ишин Алтын кендин өзүндө жүргүздү. Kumtörдүн жетекчилери айтып атат, бул кошумча чалгындоодан кийин бул жерде дагы ушу Мөңгүнүн Давыдов мөңгүсүнүн жанынан 140 тонна алтын табылып атат, а бирок биздин геолог айтып атат 180 тонна алтын. Kumtör кени ачылгандан бери анын чыры дагы токтобой келет. Kumtörдүн Кыргызстандын экономикасына жана экологиясына тийгизген пайда зыяны боюнча буга чейин көптөгөн маселелер көтөрүлүп, ошондой эле бир нече комиссиялар түзүлгөн болчу. Акыркы жолу түзүлгөн депутаттык комиссия мурунку комиссиялардын корутундусунун чечими боюнча иштин аткарылышын көзөмөлгө алып, Kumtörдүн өзүнө барып иликтөө жүргүзүп келди. Кыргызстандагы ири кендердин бири Kumtör алтын кени. Ал 1978-жылы ачылган. Kumtör алтын кенин иштетүү Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин башталган. 1992-жылы Канаданын Торонто шаарында кыргыз өкмөтү Камека корпорациясы менен Kumtör алтын долбоору боюнча башкы макулдашууга кол койгон. Kumtör батыш инвесторлор иштеткен Борбор Азиядагы эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. Алтын кени иштеп баштагандан бери ызуучуу токтобой, эл тарабынан ар кандай дооматтар коюлуп келүүдө. Kumtörдөгү Кыргызстандын үлүшү, дивидендтер, экологияга тийгизген таасири байма-бай көтөрүлгөндүктөн ишти иликтөө үчүн бир нече жолу комиссия түзүлгөн. Салам достор, бул Миң сом. Миң сом менен азыркы учурда Кыргызстанда чоң нерсени жаратууга мүмкүнчүлүк жок. Ал эми сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Биз өзүбүздүн жеке розыгрышыбызды баштадык. Биздин розыгрыштын баасы болгону 1000 сомдон сиздер бизден билет сатып аласыз. Жана дагы 1000 сом менен ушул машиналарды утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жана дагы мындан сырткары көптөгөн белектер бар. Жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Белек сиздерди күтүп турат. 17-жылга чейин жалпы Сентеранын кирешесинин 90%-ын Kumtörдөн түшкөн, киреше түшкөн да. Мына кече жер үй ачылды. Жер үйдө 90 тонна алтын, 10 тонна күмүштү biz 100 milyon dolara саттык. А Сентера Gold бизден түшкөн кирешенин эсебинен болгону 75 тонна алтыны бар, Британский Колумбияда болот, Канаданын территориясында. Thompson Creek Metals дегенге 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алган. 11 эсе кымбат. Андан калса ал компаниядан сатып алса, анын 800 миллион чыгашасы бар экен. Ошондо биздин жер үйдөн запасы 15 тонна азыраак алтын кенин Сентера Gold 19 эсе кымбат сатып алат. 1 миллиард 9 миллион доллар. Демек, биякта биздин маселе бар. Эскерте кетсек, Kumtörдүн ишин көзөмөлгө алуу үчүн 2007-жылы парламенттик жана өкмөттүк комиссия, ал эми 2012-жылы учурдагы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жетекчилик кылган депутаттык жана мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Депутат Акылбек Жапаровдун ырастоосунда ошол учурда жогорку кеңештин токтому кабыл алынып, анын аткарылышы, кадрдык түзүлүш боюнча бир нече иштер аткарылбай калган. Андыктан буга чейинки чыгарылган чечимдерди көзөмөлгө алуу үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп отурат. Ошол эле пенсияга чыга турган мыйзамдардын баары эми иштелип чыкпаптыр. Высокогорье, вахтовый жана немелер болчу. Надбавкалар дейт. Ошолордун баарын ушу көз комиссиянын алкагында чечейли деп, мына 12 депутат баарыбыз келип отурабыз. Өкмөттүн өкүлдөрү дагы келди. Ошо талаптарыбыздын баарын карап бир сыйра көрөйлү. Экология боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин жанагы фонд рекультивация. 2003-жылдан бери эле Кыргызстанда болот. Акча туруш керек дейбиз. Эми келеле экен. Ушундай чечилбеген bir 4-5 маселе бар экен, биз ошонун алкагында гана иштейбиз да. Бул жерде Kumtör компаниясынын базасы, ушул жерде мисалы үчүн техникаларды көрүп турасыздар, алтын рудаларын ташуучу жабдыктар, булар деген сырт жактан алып келинет экен. Мисалы үчүн бул машиненин дөңгөлөгү эле 20 000 доллардан турат экен, мөөнөтү болсо 1 жылга чейин чыдайт. Ал эми азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары таанышуу иштери менен жүрүшөт. Бизде Kumtörдө иштеп жаткан баардык оор техниканын түрлөрүн тейлеп, оңдоп, жана ишке жиберип турабыз. Бийиктиги 3600-4200 метрге чейин жеткен Kumtör компаниясында 4100дөн ашуун адам иштейт. Алардын 98,5% өлкөнүн жарандары. Бул компанияда иштеген чет элдик адистерди ыраттуу түрдө жергиликтүү кадрлар менен алмаштыруу эсебинен ал көрсөткүч жогорулууда. Бизде ушундай миф бар болчу, канадалыктар кетип калса эле Kumtör токтоп калат деп. Бул миф. Бүгүн Kumtörдү башкарып аткан, кенди башкарган, алтын ылгоочу фабриканы башкарган, экологиясын башкарган, механикалык цехти башкарган
Алтыургай ошол жакта эң дүйнөдөгү татаал машина бар, эң оор Caterpillar деген 153 тонналык. Ал Кыргызстанга бөлүкчү болуп чогулуп келет. Кыргыз балдар ошону 10 күндө чогултуп, ошону башкарып, ошону ремонт кылышат. Андан оор техника жок. Тескерисинче ошол жердеги ошол алтын ылгоочу цехтин башчысы Канадага барып, канадалыктардын алтын цехин ишке коюп берет экен. Монголияга барып консультация берет экен. Демек, канадалыктар жок, кумтөр иштебей калат деген бул миф. Кыргызстан кумтөрдү иштетүү ишканасында 26% үлүшкө ээ. Аталган мекеме 2020 жылы мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 15 миллиард сомго турган. Адистердин айтымында 500 000 тоннага чейин топурак казылып, 18 000 тонна иштетүүгө жөнөтүлөт. Жууп чайкоодон кийин күнүнө таза 31 килограмм алтын алынат. Жаңы проект долбоор каралды, 43-101 деген проект чыкты. Эми ошонун негизинде биз жергиликтүү стандарт менен өзүбүздүн технический проектти даярдап атабыз азыр. Ошону даярдап, Кудай буйруса, жанагы дополнительный алтын каралат да, ошонун баарын запаска коюп, 31-жылга чейин иштейбиз деп, Кудай буйруса, алдыга чоң максат коюп турабыз. Эң негизгиси коопсуздук менен. Бул жерде канча запас бар болжолу? Болжолу жана жаңы кошулган запастар менен 2031ге чейин дегени менен бир дагы бир 140 тоннадай алтын болот. Биз азыр Давыдов мөңгүсүнүн жанында турабыз. Бул жерде адистердин айтканына караганда, ал мөңгү эрип, жылып, улам коркунуч алдында турат деп айтышууда. Эгерде алсак, бул жерде 2031 жылга чейин казып ала турган калдыгы 140 тонна деп бул жерде компаниянын адистери айтып атат. Ал эми мамлекеттик геология агенттигинин адистери 180 деп. А негизи коомчулукта 1000 тоннага чейин деп айтылып келет. Эми азыр кумтөрдүн жетекчилери айтып атат, бул кошумча чалгындоодан кийин бул жерде дагы ушу мөңгүнүн, Давыдов мөңгүсүнүн жанынан 140 тонна алтын табылды атат. Бирок биздин геология айтып атат 180 тонна алтын деп. Бирок мага кеп алтындан табылган эмес, мага кеп мөңгүнүн жылганы керек болуп турат. Анткени биздин Кыргыздын байлыгы, канадалыктын байлыгы алтын болсо, Кыргыздын байлыгы бул мөңгү тоолору. Анан азыр могу Давыдовдун ылдый түшүп келатканын, бул жагы салаңдап турганын, анан булар проект боюнча мен билгенден мөңгүнү жылдырабыз дешкен. Мөңгүнү башка жакка жылдырып, алдын казабыз дешкен да, бирок көргөзүп атпайбы, бу жерде мөңгү менен кумду аралаштырып эле казышып атат. Мындайча айтканда, булардын жанагы белгилеген долбоордогу проекттерди четтеп, өздөрүнүн жумушун жеңилдеткен. Анан экинчиден, мендеги маалыматтар боюнча булар 2018-19-20 жылдары 20-24 миллион доллардан разведкага акча чыгымдар. Бунун баардыгы өздөрүнүн кирешеден акчаны чыгарып коюшат да, анан ушу дивидендтер аз болуп атканы кеп ушунда да. Бул мурун эле көбү чалгындалган болчу да. Эми азыр өтө көп акчалар чалгындоо жумуштарына кеткенде, мисалы 2 жылдын ичинде 44 миллион доллар акча чалгындоо иштерине кеткен болчу. Анан ушунун баардыгы негиздүүбү, негиздүү эмеспи? Ушунун баары каралганбы, каралган эмеспи? Анан булардын баардыгы кирешенин эсебинен алып чыгып атат. Анан ошондуктан биздин мамлекеттин утуруп жаткан ушул кумтөрдүн пайда бербей жаткан ушуда. Экинчиден, бунун эң эле мындай коркунучтуусу мөңгүлөрдүн түшүп келатканы, жылып келатканы. Андыктан мөңгү жылбайт деп эч ким кепилдик бере албай турганын серепчилер эскертти. Давыдов жылып отуруп азаюуда. Лысый, Сары Торгодагы чалгындоо иштери башталды. 5 мөңгүнүн ичинен азырынча Борду менен Петровкана таза турганын кулак кагышууда. Атыбалдар жерге келгенден бери ошо мөңгү жарылат. Жарылып трешиналар кетет. Трешиналар кетип, ошо жанагы скорость деп атпайбы, күндөн күнгө жанагы пылдам жылып, ошо могу жердеги ар жакта аталбардын баары жыла баштайт. Жыла баштаганда өзүңөр билесиңер, 13-жылы лагердин баарын талкалап кеткен. Лагерь, гараж, бүт эмелерди 80-70 миллионго чыгым болушкан, миллион долларга. Анан 19-жылы ошол эле аталдар жылып, жанагынтип эки Кыргызстан жарандын ошо топурактын астында калды көмүлүп. Эми азыркы аталдар деле ушундай коркунучтуу акыбалда, потому что мөңгү жылып атат. Эл аралык изилдөө боюнча ушу мөңгүлөр кумтөрдүн тегерегинде 30 метр жылышты. Мыйзам чегинде бул тыюу коюлган. Суу жөнүндө деген бизде 94-жылы мыйзам кабыл алынган. Ошол жерде 47-беренинде так жазылып турат. Мөңгүлөрдүн үстүнө, кардын үстүнө жана эми ушундай снежник деп коет, ошолордун үстүндө топурак, мөңгү эч нерсе төккөнгө болбойт. Ушул эрежени, ушу мыйзамды бузушкан. Эң чоң дообуз ТЭОдо каралбаган
Булар алтынды казып атканда Борбордук деген, центральный деген алтын кен, эң көп ошол жерден чыккан. Шашылышып, бүт тоо кен экологиялык эрежелерди бузуп, мөңгүнүн үстүнө эле жер кыртышын таштай беришкен. Бүткүл дүйнөдө аны үчүн эколог болуп, аны үчүн тоо инженер кереги жок. Мөңгү өзүнчө бөлүнүп чыктайт, жер кыртыш өзүнчө бөлүнүп чыктайт. Анан баягы мөңгү эрип, шахтага кирип баштаганда, кайранан жер кыртышын өзүнчө таштап, мөңгүнө таштап, ошого $100 миллион кеткен. Бул ТЭОдо каралган эмес. Бул Кыргызстандын болочок кирешесине себептен кеткен. Демек, Сентера Gold бүт тоо кен инженердик экологиялык эрежени бузган. Алар жапа чегиш керек да. А биз жапа чегип атпайбызбы? Андан бөлөк саркындуу суулар топтолгон жерде Хвостохранилище деп коет, саркындуу суунун көлмөсү. Ошону адатта өтө бекем топурак, таш болуш керек да. Булар борпоң топурак менен тосуп койгон тосмону. Анан ал тепкенде саркынды, аяктуу көп да. Өзөнгө жакында баштаган. Ошого $46 миллион кетирген. Бул ТЭОдо жок. Демек ада биздин кирешен эсебинен кетирген да. $146 миллион. А биздин аякта үлүшүбүз $32 миллион. Демек биздин кирешени ошончон албай калганбыз. Биз ошону алышыбыз керек. Казылып алынган алтын рудасы же тагыраагы алтынды тазалап иштетүү эч кандай жабык режимде жүргүзүлбөйт. Баары камералардан онлайн түрүндө көрсөтүлүп турарын фабриканын жетекчиси ырастайт. Баарыбыз эле өз күндө мисалы свет очсодагы же фабриканы токтотсок, кайра жүргүзсөк да баары өзүбүз эле жасайбыз да. И баардыгы тең ушул жерден управление. Контрольный комнатадан ар бир оборудование ушул Фоксбюро системасына привязанный, байланыштырылган. Анан максимально механизированный фабрика, то есть автоматизированный фабрика, адамдар да аз иштейт да, мисалы. Бир сменде 18 киши иштейт. Чоң эле фабрика. Ушул жерден руда кирип туруп, уже конечный продукт слиток дерага чейин чыгат. Аябай компактный, жаңы заманбап фабрика деп эсептесек болот. Бир сменада кызматкерлер 12-18 саат иштешет. Ошондон улам депутат иштегендердин ден соолугуна залал келип калышы ыктымал деген оюн билдирип, иштөө режимин 6 саатка кыскартуу сунушун берди. Условиясы жакшы, бирок жумушчулардынчы ушул эле заводдо 18 жумушчу иштейт экен, бирок 18 жумушчунчу 12 сааттан иштегеничи бул туура эмес деп ойлоймун. Себеп дегенде бул вредте. Жок дегенде bir 8 saatка түшүрүш керек. Вообще-то вредте 6 saat иштеш керек го дейм да бул жердечи сотрудниктер. Алар 12 сааттан иштешет экен, бул туура эмес да. Депутат Айнур Алтыбаеванын билдирүүсүндө алтын чыгаруу бул комплекстүү жана өтө жоопкерчиликтүү аракет. Андыктан элдин байлыгы жалпы журттун керегине иштесе деген башкы максат экенин белгиледи. Мен ойлойм, биз азыр ар бир цикл менен аябай мындай жакындан таанышып келатабыз. Эми азыр дагы мен ойлойм кандайдыр бир сууну иштеткенде биздин баягы карьерде казып чыккан рудаларды иштеткени ар бир процессти биз өзүбүзчө талкуулап эксперттер менен кандай бул процесс, ар бир процессте кандай бир жаңылыктар бар. Эми бул рудниктин иштегенине 25 жылдан ашык болду. Дагы бир кандай бир механизмдерге жаңы заманбап балким оборудованиялар керекпи? Иши кылып биздин комиссия ушул маселелер боюнча иштейт. Жергиликтүү адистер тарабынан жерди иштетүүнүн алдында атайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Болсо телодан базыр, жагы болсо хвостохранилище. Узундугу 3 километр 190 метрде, эң бийик жери 46 метр болду азырчы. Тоодуну 350 метр. Кыртысы видный да, дамбаныкычы. Дамбана болсо 5 түр мониторинг кылабыз. Инклонометр деген бар, бул на горизонтальное смещение тела дамбы текшеребиз. Термистр деген бар, бул болсо температура тела дамбы основания. Дизометр деген бар, уровень грунтового карап турабыз. Плита осаждения деген бар, бул осадка болуп атабы, жокпу деген текшеребиз. И маршрутский натыражатель турат, бул болсо на информацию ваше тела дамбы бүт карап турабыз. 5 түр мониторинг кылынат. Ошол саркындуу суулардын көлмөсүндө, орусчасы хвостохранилищеде, кыргыз балдардын айтымында алар өлчөп көрүшкөн 106 тонна алтын жатат. Бул кыргыздын алтыны. Себеби ТЭОдо бул көрсөтүлгөн эмес. Экинчи булар мисалы үчүн Монголияда Сентера иштеп хвостохранилищеларда калды да. Бул иштелип чыккан топуракта саркынды. Демек, бул 106 тонна алтын
алтын бүгүнкү күндүн баасы менен бул 6 миллиард доллар. Бирок буга өзүнчө фабрика курууга туура келет. Бул өтө майда да. Бирок мунун өздүк наркы тарсыз болот. Себеби буга жер кыртышын оодарып кереги жок, ташып кереги жок, жанагы майдалап кереги жок. 14 циклдин 12 циклдин өткөн да бул. Акыркы 2 цикл керек да. Эми ошо кыргыз балдар ошол саркылды суудан былтыр 1,5 тонна алтын өндүрүшүптүр. Бирок бул кумтөрдүн кирешесине кетип калды. Бул 85-87 миллион. Биз ошону кумтөрдөн кайрып алышыбыз керек. Депутат элдин байлыгы коомго пайда алып келүү үчүн бардык кен жана шахталарды иштетүүдө бирдиктүү гана салык киргизүүнү туура көрөт. Налог деле көтөрсөк, единый кылып туруп эле бир обороттон ала алсак, не только кумтөр, башка деле бизде кен. Мисалы, шахталарды делечи. Темир казгандарды деле ушундай киргизсек, бул Кыргызстан үчүн өтө чоң ийгилик болот да. Комиссиянын максаты компаниянын экономикалык экологиялык коопсуздуктарын сактоо, ишмердигин үзгүлтүксүз улантуу. Ушу кенди кыргыздар толук иштетет деген оюбуз бар эле. Бирок кичине ойлонуп жүргөнбүз, биздин адистерибиз, биздин тажрыйбабыз, биздин акылыбыз буга жетебет. Мына бүгүн бир күн кечке жүрүп, бөлөк чет мамлекеттен келген бир да кишини көргөн жокпуз. 98%дан ашык бүт кыргыздар иштеп атат деп атат да. Көчөгүнү Рыбачыга барып, ал жерде 12 күндүк запастардын баарын көрдүк. Ал жерде 192 киши иштейт экен, жалаң биздин жарандар. Демек бул мекеме, ишкана толугу менен эле биздин жарандар менен, биздин акыл менен, биздин тажрыйба менен иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бүгүнкү күнгө чейин Центре компаниясынын ичинде ал жерде азыр 8 кен иштелип атат. Турцияда, Америкада, Канадада, бөлөк жерде чалгындоолор болуп атат. Бирок 80% акчасынын көлөмү ошо кумтөрдүн алтын сатылганынан болуп атат да. Анан ошондуктан эми калган суроо талаптардын баарын биз госкомиссияда карап көрөбүз. Эмне үчүн ушунчалык чоң көлөмдөгү пайда алып келип, ушунча жылдан бери болгону 74 миллион доллар дивиденд алдык. Улуу заттардан сактоо, компанияда иштегендердин эмгек акы, жөлөк пулдарын толук чегерүү, алардын саламаттыгын эске алуу, алтын сакталуучу калдыктарды сактоочу жай элдики деген чечим кабыл аларын комиссия төрагасы Акылбек Жапаров айтты. Сиздер туура көрсөңөр, жана закон о недрах, который уже даяр экен, киргизсек. Алтын иштетип аткан жерде в особо исключительных случаях 1, 2 же 3 эле специалист келе алат. Кеминде болобу, жер уйда болобу, и то только сиз айткандай запуска чейин. Запускадан кийин 100% золотодобывающая отрасльда только наши граждане. Эми жердин ичиндеги алтын да кыргыз элине баарыбыз чогуу силер алып берип атасыңар. Ошонун пайдасын чогуу кыргыз эли көргөндөй кылайлы. Ошого сиздер дагы шарт түзүп бериңиздер, 3-4 күн биздин специалисттер калат. Калганын баарына кабатыр болбодуңуздар. Сиздерди 1 минут токтотоюм деген эч кимдин ою жок. Бийликке келгендердин дагы, келем деп аткандардын дагы бир да ою жок. Макулбу? Саясатка аралашпаңыздар, иштеңиздер.